Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул сабагыбызда биз Google дискте файлдарды жүктөөнү жана ошол жүктөлгөн файлдарды ссылкасын ачып коюп, башка кесиптештерибизге дагы бөлүшкөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн биз өзүбүздүн аккаунтубуздун жанында Google'дун тиркемелеринин баскычы бар. Google приложение, ушуну басабыз. Басканда диск деген бар. Ушул дискти басабыз. Бассак биздин Google диск ачылат. Ал жерде мой диск деген бар. Мой дискти басып, загрузка файлов дегенди басабыз. Андан ошол эмне документ жүктөйсүз, кайсы файлды жүктөйсүз, ошону тандап аласыз. Мисалы үчүн мен могу папканы ачайын дагы. Ушул жерде баштапкы функция деген презентация бар экен. Мына ушуну басып, анан открыть дегенди бассам, мына жерде жүктөлүп атат. Мына жашыл болгондо жүктөлүп бүткөн болот, галочка коюлуп жашыл болгондо. Эгерде мына папканы бассак, ошол кайсы жерде экени, кайсы жерге жүктөлгөнү көрүнөт. Мынакей 11-класс баштапкы функция деп жүктөлдү. Бизде өзүңүздөр билесиздер, мурда биздин файлдарыбызды бөлүп койгонбуз. Текстик файл, презентация, анан кийин анкеталар деп ар бир файлдын тибине жараша папкаларды ачып түзүп койгонбуз. Ушул презентацияны мен азыр презентациялар деген папкага салып коюш үчүн оң жагын басып туруп, ушул жерге келип переместить дегенди басып, анан бул жерден презентациялар деген папканы басып, переместить десем, жаңы жүктөлгөн презентациябыз ошол папкага барып түшүп калат. Мынакей презентацияларды ачсак, бул жерде турат. Мынакей 11-класс баштапкы функция деп бул жерге келип калды. Эми дагы мой дискке барып, буну басып, загрузка файлов деп, эми мисалы үчүн мурекки музыканы жүктөп көрөйүн. Мына музыканы бастым. Комуз, эрке сары деген музыка mp3. Открыть дейм. Мына жүктөлүп атат бул жерде. Мына жүктөлүп бүттү. Жүктөлүп бүткөндө ушундай жашыл болуп калат. Муну дагы папканы бассам, кайсы жерге жүктөлгөнү көрүнүп турат. Мынакей комуз, эрке сары деп mp3 форматындагы файл дагы жүктөлдү. Эми бизде бул жакта атайын музыкалар үчүн папка жок. Ал үчүн папка создать этип койсок болот. Мына создать папку деп бул жерге музыкалар деп жазып койсок болот. Атын коюп коебуз. Музыкалар. Мисалы үчүн музыка деп туруп создать десек, бизде мына музыка деген папка түзүлүп калды. Мунун да түсүн өзгөртүп койсок болот. Изменить цвет деп муну мисалы үчүн сары кылып коелу. Мынакей. Эми жанагы комуз, эрке сары деген музыканы дагы ушул жерге келип туруп, оң жагын басып, переместить деп жана папкага салып коебуз. Мынакей музыка деген тандайбыз, анан переместить. Ушинтип компьютердеги файлдарыбызды мой дискке жүктөп койсок болот. Андан сырткары бизде компьютерибизде жүктөлгөн мисалы үчүн бул жерде бизде мынакей бир папка турат. Ушул папканын ичинде, ушул папканын ичинде мисалы үчүн бир презентация, музыка, Excel'деги файл, анан Word'догу бир рекомендация по подготовке организации, профобразование к учебному году и условия пандемии деген бир эме бар экен, методичка бар экен. Word'до жазылган, сүрөт бар экен. Ар түрдүү файлдар турат. Ушуну жалпы ушул папка бойдон дагы жүктөсөк болот мой дискке. Ал үчүн ушул папкага келип, оң жагын басып, добавить в архив деп архивдеп алабыз буну. Бул жерде rar деп турат форматы. Окейди басам.
Бассам ушул эле жерге рабочий столго эле мынакей могу жерде архивдеп берди. Эми ушуну мен Google дискке ушул бойдон архивтелген бойдон жүктөп койсом болот. Анын үчүн ошо Google дискти ачам дагы. Google приложенияларын ачам, дискти ачам дагы. Могу жерден мой дискти басып загрузить файлов дейм. Анан рабочий столдо алып папкам. Муну видти таблица кылып коеюн, оңоюраак табабыз. Ал мынакей 230820 деп өзү папка архивтелген болуп турат. Ушуну басамын дагы, открыть дейм. Десем бул жерде мына жүктөлүп атат. Можеки айланып бүттү, толду мынакей. Муну дагы могу жерден показать путь к файлу дегенде ушуну бассам, кайсы жерге жүктөлгөнү көрүлүп турат. Мына могу жерде турат 230320 деген rar болуп, бул архивдик файл жүктөлдү. Муну мынтип 2 жолу мыштын сол кнопкасын бассам, мына жерде бардык файл ушул жерге түшүп калды. Мынакей. Ушинтип архивдеп туруп файлды дагы жүктөп алсак болот. Эми бул ушул архивтелген файлды же болбосо бирден деле кайра башка бирөөлөр көрүш үчүн, буга открытый доступ кылыш үчүн ушуну басабыз дагы. Мына жерде плюс деген бар. Ушуну бассак болот. Мына бассак сурап атат. Мына жерде представьте доступ пользователям и группам дейт. Добавьте пользователей или группу дейт. Бул жерге бирден кимге бересиз? Бирден аккаунтун жазып, почтасын жазып чыксаңыз болот. Же болбосо мына жерде копировать ссылку деген бар. Мына жерде разрешить доступ всем, у кого есть ссылка. Шу копировать ссылку дегенди басып көчүрүп алдыңыз буну. Мына жерден готово деп койсоңуз, бул уже ссылкасын көчүрүп алдыңыз. Эми ошо ссылканы WhatsApp группа же Telegram группа же поштасына өзүңүз каалаган эмнеден бөлүшөсүз. Мисалы үчүн мен азыр WhatsApp группаны ачып атам. WhatsApp'ты ачып, ошол жерден ссылкасын жөнөтөм. Анан телефондон эле көрүп көрөбүз. Азыр WhatsApp ачылсын. Мисалы үчүн могу жерде мен өзүм бир эме бар, могу жерге коюп туруп, мына койдум. Клавиатурадан Ctrl-V-ны бассам, жанагы ссылка коюлду. Мынакей. Коюлду. Эми ушу ссылканы бассам, мына. Азыр мен жана Google дисктеги архивтелген файлга доступ алып калдым. Мынакей. 2 жолу бассам, мына. Бул 11 класс баштапкы функция тууралуу. Открыть с помощью деп бассаңыз болот. Ушул жерден ачып көрө берсеңиз болот. Анан бул жерде скачать этип алсаңыз болот могу жерден. Могу жерде дагы открыть доступ, переименовать, контексттик менюну басып бул жерден дагы өзүңүзгө керектүү тиешелүү функцияларды аткарсаңыз болот. Могу жерде комментарий берсеңиз болот. Мына плюсту басып жазсаңыз болот. Ушинтип Google дискке информацияларыңызды сактап, бирөөлөр менен бөлүшүп, презентацияларды, жанагы жүктөгөн презентацияны бул жактан да көрсөк болот. Мынакей. Баштап функция деп мындай кылып көрө берсеңиз болот. Ушул жерден дагы открыть в приложении Google презентация десеңиз, анда онлайн презентацияларда көрсөңүз болот. Азыр онлайн презентацияда ачылат бул. Анда анимациялары менен көрөсүз. Мынакей, буну да биз көргөнбүз. Бул жерде смотреть десеңиз, презентацияларды көрсөңүз болот. Азыр могу жер толсун, анан кийин көрсөңүз болот. Бул биз окуган курстардын презентациясы. Мынакей. Бул жерде анимациясы менен көрсөңүз болот.
Ушундай кылып өзүңүздүн файлдарыңызды Google дискке жайгаштыруу менен бирге ал файлдарыңызды башка кесиптештериңизге же окуучуларыңызга открытый доступ кылып дагы берсеңиз болот. Доступту бул жерден настройка кылсаңыз дагы болот. Мына настройка доступа деген жерден кандай кылып азыр аркага кайтайын. Мына могу жерде настройканын белгиси бар. Ушуну бассаңыз, мына жерде представить доступ пользователям деп сизге пользователи с правом на редактирование смогут изменять разрешение параметры доступа галочка коюп койсоңуз, ушул жердеги функцияларды аткарылат. Алып койсоңуз аны кыла албайт. Анан разрешить читателям и комментаторам документа скачивать и распечатывать и копировать его деген коюп койсоңуз, ушул функцияларды аткарылат. Эгерде галочка коюлбаса, анда аткара албайт. Ушул жерден настройка кылып койсоңуз болот. Биз буну жасадык. Готово деп коелу. Ушундай кылып, бири-бириңиздер менен файлдарды, өзүңүздүн документтериңизди кесиптештериңизге дагы открытый доступ кылып колдонсоңуздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик.